Караколдун негизги автобекети Союз маалы менен кошо кеткендей таасир калтырат. Чатырын көгүчкөн элеп, жаан суусу бир топ тарыхый мураска зыянын тийгизген. Өз маалында мыкты салынган имарат 30 жыл бир да жүргүнчүнү жөнөтө албай кейиштеп алда турган. Быйыл май айында өлкө башчысы келип көрүп, бул жайды толук оңдоп түзөөнү тапшырган эле. Бул деген эң биринчи ошо 88-жылы эксплуатацияга берилгенде мягкий кровля менен жабылыптыр. Анан өзүңүздөр жакшы билгендей, ал ошол мягкий кровля 3-4 жылдан кийин эле жараксыз абалга келип, зданиянын ичине суу агып, зданиялар, комнаталар такыр болбой калганда, эми Кудайым буйрса мына президентибиздин жардамы менен жакшынакай иш жүрүп, үстү жабылып аткан учуру Кудайым буйрса. Автобекеттин чатыры жабылып бүтсө, экинчи, үчүнчү кабаттагы мейманканасы, айдоочулар бөлмөлөрү жана башка курулмалары жасалат. Мындан сырткары автобекеттин тегерек четине толук асфальт жаткырылат. Бул жерде мына биз азыр зал ожиданияда турабыз, Кудайым буйрса. Зал ожиданиядагы ичи полностью ремонттолот. Андан кийин азыр өзүңөр жакшы көрүп турасыздар, билеттерди биз эшикке сатып атабыз, унун жына суу агып. Эми бул жерде кассалар мурункудай бул жерден международный билеттер сатылат, пригородный билеттер сатылат, леп экрандар орнотулат, столдор болуп, Кудайым буйрса зал ожиданиябыздагы международный стандартка туура келет деп буйрса ишенип турабыз. Автобекеттеги толук оңдоп түзөө иштери аяктаса, базардын тегерек четин автобекет кылып алган жүргүнчү ташуучулар дагы бул жерге жайгаштырылат. Муну менен шаар ичиндеги тыгын азайышы мүмкүн. Азыр базарды дагы жерге көчкөн атат. Если базар бияка көчкөн калса, анда пригородный маршруттар, шаар четиндеги маршруттар дагы бул жерге келип, бул жерден кетет, Кудайым буйрса. 30 жылдан бери каралбай, аянычтуу абалга туш болгон автобекеттин калыбына келиши жүргүнчү ташыган айдоочуларды өзгөчө кубандырууда. Ушу условия бизде ремонт дегенди ушу жашка келгени көргөн эмеспиз, чын айтканда. Чекесинен уратып, чекесинен урап эле барат деле. Ушу биздин Садыр Нуркожоевич президентибиз келгенден бери ушу вокзалга көңүл буруп, өзү 2 күн ушул жерде жүрүп, чоң демилгени көтөрүп, жогорку деңгээлге алып баратат вокзалды. Автовокзалда мисалы үчүн водительдер эс алчу жай жок эле, жуунуп таранчы жай жок эле. Биз ошого аябай терең ыраазычылыктабыз. Эми водительдерибиз кандай эс алса, элибиз да ошондой жакшы ташып берсе, бул элге кылган кызмат үчүн президентке терең ыраазычылык билдиребиз. Башты каралсыз эле калган нерсе болчу да. Каралсыз эле дегендей болот. Себеп дегенде баягы условия деген жок болуп калган. Эми азыр Кудай буйрса, ошол эмесин жакшы абалга алып келатат да. Мен мисалы өзүмдүн оюм боюнча бир алдыга жылуу жакшы эмеге алып келатабыз деп ойлойм. Караколдогу мындай эң мыкты салынган имараттын калыбына келиши туризм шаарынын өнүгүшүнө, ар тараптуу ыңгайлуу шарттардын түзүлүшүнө алып келүүдө. Эжен Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.